Бишкекте IKFF дүйнөлүк балдар кино фестивалынын катышуучуларын сыйлоо аземи болуп өттү. Сыйлоо аземинде кыргызстандык жана казакстандык окуучулар тарабынан тартылган 11 кыска метраждуу тасма көрсөтүлдү. Ошондой эле 20 өлкөдөн 2 миллиондон ашык бала катышкан фестивалда шорт-листке кирген фильмдердин тизмеси аталды. Салтанатка Индиядан келген IKFF'тин негиздөөчүсү жана менеджери Сейит Султан Ахмет жана экс-президент Роза Отунбаева да катышты. Отунбаева бүгүнкү балдардын эмне жөнүндө ойлонуп жатканы чоңдор үчүн маанилүү нерсе экенин айтат. Биз азыр 2-3 мүнөттүк фильмдерден эле бир нече ойду көрө алдык. Силер өз шаарыңар, жашооңор тууралуу тартыпсыңар. Бул биз үчүн, ата-энелер үчүн абдан маанилүү. Себеби биз балдар эмнеге жөндөмдүү экенин, алар кандай дүйнө менен жашап жатканын билишибиз керек. Индиядан келген Сейит Султан Ахмет сөз сүйлөп, кыргыз балдары тарткан кинонун өзгөчөлүгүнө токтолду. Барыңыздарга кутман күн каалайм. Мени чакырганыңыздар үчүн кубанычтамын. Мен кыргыз балдары тарткан кинонун өзгөчөлүгү катары алар өздөрүнүн жашоосу тууралуу тартканын белгилегим келет. Алар ал нерсенин маанисин түз эмес, абстрактуу идея аркылуу бере алышкан. Бул деген балдардын бир нерсеге концептуалдуу көз караш менен карай алганынан кабар берет. Биз буюрса Кыргызстанда балдарга кино өндүрүшү тууралуу билим берүүчү мектеп ачууну пландап жатабыз. Теперь шорт-лист, картина, которая попала в шорт-лист среди 2000 работ, дамы и господа. Ваши аплодисменты. Алина Кошматова. Алина, я вас поздравляю. Маленькая демократия. Алтынай Талайбек кызы. Фестивалга катышкан 12 жаштан 14 жашка чейинки курактагы окуучулардын ичинен атайын сыйлыкка татыган Алина Кошматова жана кичинекей демократия аттуу тасмасы менен мыкты тасма наамын алган Алтынай Таалайбек кызы сыйланды. Этот фильм получается про нашу демократию. В каждой стране, как вы знаете, есть... Мен тасмага биздин өлкөдөгү демократия тууралуу тарткам. Биздин өлкө эми гана өнүгүп келе жаткан кичинекей өлкө. Мен ошол нерсени көрсөткөнгө аракет кылдым. Бардык мага жардам көрсөткөн адамдарга рахмат айтам. Единственные дни, в которые мы можем отдыхать.